Өлкө жарандары 4-октябрда Жогорку кеңешке талапкер депутаттарды шайлайт. Бул жылы парламентке келүү үчүн 16 партиянын талапкерлери атсалышат. Бул видеодо Кыргызстан партиясынын убадалары жана талапкерлери жөнүндө айтып беребиз. Кыргызстан 2010 жылы түзүлгөнүнө карабастан 2015 жылдагы парламенттик шайлоого чейин активдүү саясий ишмердүүлүк жүргүзгөн эмес. Саясатчылардын айтымында, бул партия бийликке лаялдуу адамдардын кызыкчылыктарын көрсөтүү үчүн түзүлгөн. 2015 жылдагы шайлоонун жыйынтыгы боюнча Кыргызстан 3-орунду ээлеп, парламентте 18 мандат алган. Партиянын лидери учурдагы депутат Канатбек Исаев. Ал 2010 жылга чейин Токмок шаарынын мэри болуп иштеп, андан кийин парламентте Республика партиясынын депутаты болгон. Исаев 2016 жылы президент Алмазбек Атамбаевди эмгилеген Конституцияны реформалоо тууралуу сунушка макул болбоосу үчүн парламенттен кетип калганы менен эске алган. Мунун шартында Исаевке каршы анын мэр катары жумушка байланыштуу бир нече кылмыш иштери козголгон. 2017 жылдагы президенттик шайлоодо Исаев бийликчил талапкер Сооронбай Жээнбековдун башка атаандашы болгон Өмүрбек Бабановду ачык колдоп чыккан. Шайлоодо Бабанов утулгандан кийин Исаевке каршы бийликти басып алууга аракет жасоо боюнча иш козголгон. Ошол убакта Исаев көп убактысын сот отурумдарына катышуу менен короткон. Ал Токмоктун мэри болгонуна байланыштуу коррупцияга күнөөлүү деп табылып 9 жылга соттолгон. Бирок кийин бул иш мөөнөтү эскирип калганына байланыштуу токтотулган. Анткени менен бийликти басып алууга аракет жасоо боюнча иш жабылган эмес. Ушул айыптоолордон улам ал 10 айга чукул убакыт тергөө абагында өткөрүп, 2018 жылдын июль айында үй камагына чыгарылган. Кийинчерээк Исаев Өмүрбек Бабановго каршы көрсөтмө бергенде дагы да эртерээк абактан чыкмактыгын айткан. Ал убакта Бабанов саясаттан кетээрин билдирип, Кыргызстандан чыгып кеткен. Исаев 2019 жылы сентябрда кайрадан парламентке кайтып келген. Кыргызстан өзүнүн шайлоо программасында мамлекеттик кызматкерлердин санын кыскартаарын, мамлекеттик органдар тарабынан текшерүүлөрдүн санын азайтаарын, ошондой эле ар бир атка минер үчүн отчеттуулук системасын түзүүнү убадалап жатат. Мындан тышкары, партия таштандыны кайра иштетүүчү заводдорду курууну, тез жардам унааларын көбүрөөк сатып алууну, майыптуулугу бар адамдар үчүн шарт түзүүнү, ошондой эле өлкөдөгү туристтердин санын жылына 2 миллионго чейин көбөйтүүнү пландоодо. Ошондой эле партия төрөлгөн ымыркайларга сүйүнчү пулду 50 000 сомго чейин жогорулатууну убадалайт. Бирок Кыргызстан партиясы мурдагы шайлоонун алдында да дал ушундай убада берген. Азыр сүйүнчүнүн акчасы болгону 4 000 сомду түзөт. Баса, Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков Талас облусунда ымыркайына Дастан деген ысымды берген энеге 50 000 сом берген. Бул териштирүүлөрдүн башталышына алып келген. Анткени Бошайкомдун айрым мүчөлөрү муну шайлоочуларды сатып алуу деп эсептешкен. Алгач Жогорку кеңештин басма сөз кызматы бул акча Жумабековдун үй бүлөсүнүн фондунан бөлүнгөнүн билдирген. Бирок кийинчерээк акча каражаттары төраганын фондунан берилгенин айткан. Жыйынтыгында БШК Жумабековду шайлоодон четтеткен эмес. Партия келе жаткан шайлоо алдындагы жаңжалдардан биринчи жолу катышып жаткан жок. Кыргызстандын документтерин БШКга партиянын өкүлү тапшырбаганы үчүн Бошайком августтун аягында партияны шайлоодон четтетүү чечимин кабыл алган. Мындан тышкары, башка партиялар Кыргызстанда документтер тапшырганын кечигип калган деп айыпташкан. Партиялардын документтери БШКга тапшыруу мөөнөтү 24 август күнү саат 18:00 аяктамак. Соц тармактарда Бошайкомдун келүүчүлөр журналы тартылган сүрөт тез тарап кеткен. Ал сүрөттө Кыргызстан партиясынын өкүлүнүн келген убактысы 18:00 17:59 оңдолгон эле. Бул дароо мен болуп калды. Кыргызстан БШКнын чечиминин үстүнөн сотко даттанган. Ал эми сот партиянын тарабын колдогон. Ошентип партия шайлоого катышкандардын катарынан кошулган. Негизинен партиянын талапкерлери белгилүү инсандардан турат. Талапкерлердин арасында бир нече учурдагы депутаттар бар. Мисалы, Талант Мамытов, Нурбек Алимбеков, Азизбек Турсунбаев, Шаршембек Абдыкеримов жана башкалар. Мындан тышкары, депутаттыкка талапкердигин экс-вице-премьер-министр Дайыр Киникеев жана мурдагы транспорт министри Аргынбек Малабаев койгон. Акыркысы Ысык-Көлдөгү балыкчы корумдуу жолунун курулушунун айланасындагы чуудан улам 2016 жылы кызматынан кеткен. Ошондой жолдун курулушу боюнча тендер утуп алган Кытайдын Лонгхай компаниясынын жетекчиси Малабаевдин айылдашы экени белгилүү болгон. Ушул жолдун курулушуна байланыштуу жаңжал ошондо премьер-министр болуп турган Темир Сариевдин отставкасына да алып келген.